Ушундай бир кийимдерди тиктип беребиз деп айттык элек. Бардыгыңыздар жакшылыкка кийиңиздер. Мына сиздерге бардык аманаттарды салып жиберип атабыз. Кудай буйрса аманаттар сиздерге жетип барат. Тынчтыкта жашап атканыбызга буга биздин аскерлерибиз себепкер да. Мен дагы бир жолу айтам. Чыныгы биздин арстандар, чыныгы биздин мындай мыкты батырлар ушулар да. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Бардыгыңыздарга Алланын рахматы, райымы, мерими, тынчтык болсун. Аллах Таала баарыбызды жаман көздөн, жаман сөздөн сактасын, мекенибизди сактасын. Аз мен сиздерге чыныгы Кыргызстандын арыстандары жөнүндө айтып бергим келип атат. Кыргызда макал бар: эр жигит эл четинде, жоо бетинде. Эң мыкты үйлөр бериле турган болсо чегарачыларга берилиш керек. Эң жылуу сөздөр сүйлөнө турган болсо чегарачыларга сүйлөнүш керек. Эң жылуу кийимдер бериле турган болсо чегарачыларга берилиш керек. Ошол Баткенге барганда аскерлерге ушу 1,5 миллион сомго ушундай бир кийимдерди тиктирип беребиз деп айттык элек. Аскерлерге кандай бир кызмат кылабыз деп Уланбек мырза менен азыр бир экипировкабы, бир кышкы кийимдерденби канча киши болсо сиздерге заказ бергенбиз. Ошол кийимдердин баарын сиздерге алып келип тапшырып беребиз, Кудай буйруса. Жакында Баткенге ушу бөрү эмеге аскерлери служба кылып аткандарга барып келгенбиз. Ошол жактан белектерибизди тапшырып, мамлекетке дрондорду алып берип, колубуздан келишинче баягы мамлекет биз үчүн эмне кылды эмес, биз мамлекет үчүн эмне кылдык деп барып аскерлердин көңүлүн көтөргөнгө аракет кылып, мен ошол жерден түшүндүм. Аскерлер мурункуга чейин кандай жашоодо жашаганын көргөздү. Азыр мамлекет үй салып берип, эме кылып жакшы кылып атыптыр. Бирок ошол условияда болсо дагы чыдап, суукка чыдап, ызыгына чыдап, ушундай условияга чыгып служба кылып аткан бул биздин аскерлерге терең таазим да. Мен ойлойм, бизнесмендер эң жакшысын кылса, мамлекетти көтөрүп турбай эле аскерлерге кылып бериш керек. Эң жакшы иш-чараларды, эң жакшы кийимдерди, эң жакшы белектерди мен ойлойм аскерлерге бериш керек. Биздин аскерлер чыныгы арстандар. Биздин аскерлер, биз моинтип тайраңдап жүргөнүбүз, моинтип тынч уктап атканыбыз, моинтип спокойный жашап атканыбыз, тынчтыкта жашап атканыбызга буга биздин аскерлерибиз себепкер да. Андай деле көп акча албайт. Бул мындайча айтканда өмүрүңдү сайган экен. Азыр миллион сом төлөсө да эч кимдин өлгүсү келбейт. Бирок ошондой кичине акча болсо да акчага эмес, мамлекетке өзүнүн патриоттуулугун көргөзүп, мен дагы бир жолу айтам. Чыныгы биздин арстандар, чыныгы биздин мындай мыкты батырлар ушулар да. Мынакей Баткенде канчасы мекен үчүн өздөрү курбан болуп кетти. Мына ошолорго мекенден айрылганча өмүрдөн айрыл деп ошолор курбан болуп кетти. Ошолор Алла ыраазы болсун. Ошолордун ата-энелери өтүп кеткендердин барына умра беребиз деп айттык элек. Мына ошол Кудай буйрса 50 кишини умрага жиберебиз. Кудай буйрса өтүп кеткендер эч нерседен кем болбогула. Алла өмүрүңөргө узун кылсын. Кылып аткан кызматыңарды Аллах Таала кабыл кылсын. Атайын ушу майрам күнүнө такап мына сиздерге бардык аманаттарды салып жиберип атабыз. Кудай буйрса аманаттар сиздерге жетип барат. Бардыгыңыздар жакшылыкка кийиңиздер, жакшы настроениеде, жакшы көңүлдө жүрүңүздөр. Кудай буйрса ар бир частьты, ар бир ушу аскерлерибизди устаздар менен Кудай буйрса кыдырып сиздерге барып, бардыгыңыздар менен учурашып, бардыгыңыздарга белектерибизди тапшырып, баарыңыздарга кызмат кылып кетебиз. Эки дүйнөдө бактылуу болула. Биздин аскерлер, силер чыныгы арстан, чыныгы эркек силерсиңер.